Балдарга креативдүү кайтарым байланыш, суроо жооп уюштурууда ушундай презентация жасасаңыз болот. Балдарыңыз каалаган койнектерин же алмаларын же алмураттарын тандашат. Ар бир буюмдун артына суроо катылган болот. Тандаганда ушундай суроолор чыгат. Суроого жооп берип талкуу кылган соң кайра башкы бетти басасыздар. Башка суроону тандайсыздар. Башка суроо чыгып талкуу болот. Кайра башкы бетке өтүп ушундай койнектердин же буюмдардын санын көбөйтүп, ошого окуучулардын санына жараша суроо катсаңыз болот. Эми бул презентацияны кантип жасоого болот? PowerPoint ачасыздар, пустой презентация. Бул жерге фон алабыз. Фонду биз обычно Pinterest'ten алабыз. Pinterest'te мультяшный сонун фондор болот сүрөттө. Google'га эле Pinterest деп жазасыздар. Биринчи жолу киргенде катталып алууңуз керек. Андан соң катталып алгандан кийин фон лес деп жазсаңыздар, ушундай сонун лести берет. Өзүңүздөргө жаккан сүрөттү алып туруп, PowerPoint'ка кирип, Ctrl-V баскычын, английский V баскычын бассаңыздар, копировать болгон сүрөтүңүздөр түшөт. Рамкадан чыгарбастан, эгер рамкадан чыгарып койсоңуздар, мына байкагаңыздардай сүрөт кесилип калат. Ушул ак рамканын ичине коюңуз керек. Эми биз медведтин сүрөтүн алышыбыз керек. Медвед деп издейбиз. Копировать кылабыз, мышканын оң жагын басып, медведти коебуз. Азыр медведти кичинертсем, фон да кошо кичинерип кетет. Ошон үчүн артка кайтам, Ctrl-Z баскычы менен. Ошон үчүн бул жакка бир жолу басып, андан соң медведти кичинертебиз. Эми биз медведтин фонун кыркабыз. Формат бөлүмүнө өтүп, удалить фон кылып, удалить фон баскычын басып, артка кайтайлы. Удалить фон баскычын басып, мына жерден стрелканы жылдырып, розовый болгон бөлүмү баары удалить болуп кетет. Ошон үчүн көздөрүн сактап калалы, азыр розовый болуп турат, өчүп кетет. Эми птичкасын басып коебуз. Мына биздин медведибиз кыркылып даяр болду. Медвед эми эмнени жакшы көрөт? Ошол сыяктуу малиналарды издеп көрөбүз. Бир малинаны алабыз. Мышканын оң жагын басып, копировать кылабыз, PowerPoint'ка ставить этебиз. Бул жака бир жолу басып, малинаны кичинертебиз. Удалить фон кылып туруп, көздөрүнү сактап калабыз. Фон эле жоголсун дейбиз. Мына биздин малинабыз даяр болду. Окуучулардын санына жараша сиздер Ctrl-C копировать, Ctrl-V ставить этип, цифрасыны, саныны көбөйтөсүздөр. Эми бул жерге создать слайдты басып туруп, жаңы слайд коюп туруп, анан бул жерде фон деревянный для текста десеңиздер, ушундай текст жаза турган рамкаларды берет. Мышканын оң жагын басып, копировать кылып туруп, бул жерде тексттин ичине баспайбыз, бош эле жерине басып туруп ставить этебиз жана чоңойтобуз. Кандай суроолор керек сизге? ChatGPT'ге же Gemini'ге математика тууралуу 10 суроо бер дейсиз. Ушул жерден копировать этесиз. Эгер бул жерден копировать болбосо, бул жерден копировать этип, Word'кө коюп, Word'дөн көчүрүп алсаңыз болот. Копировать этебиз жана PowerPoint'ка кирип, бул жактан вставкадан, Word'дан А тамгасын алып, кайра ставить баскычын басабыз жана Enter баскычы менен тексттерди баткызабыз. Биз тексттин размерини белгилеп туруп, главныйга өтүп, кичинекей аны басып баткызып алабыз. Шрифттин түстөрүн өзгөртөбүз, жирный кылабыз. Эми ушул эле суроону дублировать этебиз. Канча суроо керек болсо ошончо жолу. Дублировать эткенге чейин биз бул жерде башкы бетке кнопка коюп коюшубуз керек экен. Вставкага кирип туруп, фигурага каалаган фигураны тандайсыздар. Мен ушул стрелканы алдым. Ушул стрелканы басканда башкы бетке барыш керек.
Эми мына ушул малинаны тандаганда экинчи суроого барыш керек. Мышканын оң жагын басам, гиперссылка кылам. Место в документе, слайд 2. Окей. Экинчи малинаны тандайм, гиперссылка кылам, слайд 3. Окей. Эми бул жерде ушул баскычты басканымда гиперссылканы басам биринчи слайдка. Окей. Үчүнчү слайдты өчүрүп эле турабыз. Эми экинчи слайдка дублировать этебиз. Бул малинага башкарттан гиперссылка беребиз. Удалить гиперссылка, слайд 3. Эми бул экинчи суроосуну алмаштырып коебуз. Чим белгилеп туруп, Ctrl ставить. Жана дизайнга карап өзүңүздөр чоңойтуп кичинерте бересиздер. Эми иштетип көрөлү. Муну бастым, бул суроо чыкты, башка бетке бардым. Муну бастым, бул суроо чыкты, башка бетке бардым. Муну бас. Эми бул малинаны басканда кийинки слайд ачылыш керек болсо, кайрадан эле буну мышканын оң жагын басып дублировать этип, мунун ичине башка суроону копировать этебиз. Жана ичиндеги текстини өчүрүп салабыз. Алмаштырып. Түсүн өзгөртүп, чоңойтуп. Эми мына ушул малинаны тандаганда 4-чү километр канча метр деген суроого барыш керек. Гиперссылканы басып 4-чү слайдты тандап коебуз. Муну кайрадан дублировать этебиз. Жана бунун ичини башка суроо менен алмаштырабыз. Жарым 15. Мышканын оң жагын басып копировать этебиз. PowerPoint'ка кирип, мышканын оң жагын басып, ичин Ctrl V баскычын эле басып коебуз. Мына түстөрүнү башка түскө дагы алмаштырсаңыздар болот. Эми 4-чү малинага гиперссылка берип коебуз. Биздики даяр болду. Play баскычын басабыз. Мына суроону окушту, талкуулашты. Суроону окушту, талкуулашты. Мына эскейп баскычы менен кайра презентациядан чыгабыз. Ушундай эле малиналарды дагы копировать этип көбөйтүп сабагыңызга колдонсоңуз болот. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.